Саламатсыңарбы балдар, саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Анда кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Анда силер менен Токтогул атындагы номер 2 жалпы билим берүүчү техникалык лицейдин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тагаева Сапаргүл Назимовна. Келгиле, сабак баштар алдында бүгүн бир жаңылмачы айтып көрөлү. Топ тоголок, тоголок топ меники. Эгер ал тоголонбосо, анда ал сеники. Кана кайталайбыз. Топ тоголок, тоголок топ меники. Эгер ал тоголонбосо, анда ал сеники. Жакшы балдар, азаматсыңар, силер да кайталат экенсиңер. Анда үй тапшырмага өтөлү. Үй тапшырманы кайталаар алдында мен силерден сурап кетем. Биз алдыңкы сабакта силер менен сөз өстүрүү боюнча бат окуу, жаңы сөз жаттоо, аттуу окуу жолдорун үйрөнгөнбүз. Кана бат окуу боюнча кимдин ылдамдыгы канча сөзгө ашты? Жакшы. Анда бүгүнкү сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Алган билимиңерди бышыктоо менен тест түзүү жолун үйрөнүп, аны иштей аласыңар. Тест түзүү менен ар тараптан ой жүгүртүрүп, өзүңөрдүн логикаңарды өстүрөсүңөр. Сөздөргө маани берүү менен турмушта туура сүйлөөгө тарбияланасыңар. Анда бүгүнкү числону жазабыз дагы, тема тест менен иштөө. Келгиле, эл арасында романы кимдин калемине таандык? А.Сы Токтоболот Абдымомунов, Б.Сы Байдылда Сарногоев, В.Сы Сейит Жетимишов. Өскөн Даникеевдин калемине таандык чыгарманы тап. А.Сы Сарала ит аңгемеси, Б.Сы Кыздын сыры повеси, В.Сы Акбозат драмасы. Кыздын сыры повесинин сюжети эмнеде? А.Сы айтылбай калган махабат, Б.Сы кыздын окууну эңсөөсү, В.Сы бакыттын кеч келүүсү. Ким болду экен поэмасы да эмне сүрөттөлөт? Айыл ичи, согуш, кат. Сарала ит аңгемесиндеги ит эмнени түшүндүрөт? А.Сы уурулукту, Б.Сы адамды, В.Сы итти. Аман Саспаевдин калемине таандык чыгарма кайсы? А.Сы Күлбөз кыз, Б.Сы Татым туз, В.Сы Майдан. Алык Улусмонов ким? А.Сы жазуучу, Б.Сы акын, В.Сы драматург. Ак кеме повестинде бала эмненин символу катары берилет? А.Сы арулуктун чындыктын, Б.Сы актыктын тазалыктын, В.Сы арулуктун жалгандын. Ак кеме повести акырында кандай аяктайт? А.Сы комедия, Б.Сы максатка жетүү, В.Сы трагедия. Саманчынын жолу повестинин негизги каарманы? А.Сы Толгонай, Б.Сы Майсалбек, В.Сы Жерене. Анда балдар, силерге үйгө тапшырма. Ар бир окуучу өтүлгөн теманы кайталоо менен тест түзөбүз. Эгер үй тапшырма түшүнүктүү болгон болсо, анда саламатта болгула.